Жалпы баасы 1 миллиард 79 миллион сомдук мурдагы Нарын темир бетон заводу жана Нарын дарыясынын жээгинде жайгашкан кум карьери мамлекетке кайтарылды. Мындай маалыматты Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети таратты. Ага караганда кум карьеринин жалпы аянты 6,5 гектардан ашат. 2002 жылы Нарын шаардык администрациясы мыйзам бузуу менен Мунара курулуш акционердик коомуна Нарын дарыясынын боюнан 6,5 гектардан ашык жер участогун бекитип бергени аныкталган. Буга чейин аталган жер тилкеси Нарын темир бетон заводуна таандык болгон. Кийинчерээк буйруктун негизинде Нарындагы кадастр мамлекеттик ишканасынын жооптуу адамдары Мунара курулуш акционердик коомуна жер тилкесине жеке менчик укугу жөнүндө мамлекеттик акт беришкен. Бул факт боюнча материалдар маалыматтардын электрондук журналына катталды жана аталган участок Нарын шаардык мэриясынын балансына кайтарылды. Баалоо экспертизасына ылайык темир бетон заводунун жана карьердин базар баасы 1 миллиард 79 миллион сомду түзгөн.